Урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Конституциянын негизинде 28 октябрда Жогорку Кеңеште отурган партиялык өкүлдөрдүн ишмерлиги бүтөт. Себеби 5 жыл мурун Конституциянын негизинде эл буларга мандатты 5 жылга берген. 28 октябрда 2015 жылы булардын биринчи отуруму өткөн, ошондон 5 жылдык мөөнөттүн эсеби башталган. Мындайча айтканда, бүгүн түндөсү саат 23-төн 59 минут 60 секунд өткөндө буларды ишмерлиги укугу токтойт. Мындан ары булардын отурганы Жогорку Кеңеште кандайдыр бир чечим чыгарбасын, булар баары мыйзамсыз болот, легитимсиз болот. Булар 5 жылдан бери мыйзамдаштырылган кылмыштуу баш мыйзамдын негизинде көптөгөн мыйзамдарды кабыл алган. Анын баарын юридикалык экспертизадан өткөрүш абзел. Албетте биринчи иретте өткөрүш керек. Ошонун негизинде мен жогоруда айткандай конституциялык реформанын долбоор жаза турган конституциялык кеңешти түзүп, жана коом өлкөлүк комиссияны түзүп туруп, ошонун чечими менен реформа бүтүп туруп, шайлоолору өткүчөктүү кызматтарга адамдарды коюуга өзгөчө ушул тармакта иш жүргүзүш керек. Ансыз коомчулук бөлүнүп, жарылып, мына Бишкектеги мэрияны талашып атканын көрүп атасыз. Кимдир гана жок аякта мэр болом деген. Себеби өзү мамлекеттик кызматтардын баары жөнөлө таламекей, жоопкерчиликсиз, өзүм билдим тармагында иштей турган, элди, өлкөбүздү жей турган бир коммерциялык структураларга айланып калган. Мындайча айтканда, базарга айланып калган да. Ошону оңдош үчүн сиз кандай чечим азыр кабыл албаңыз, бирөөгө жакса, ал бирөөгө эле жагат. Себеби сиз бирөөнү кызматка койсоңуз, ошол адамга жагат. Калган 6 миллионго ал жакпайт. Ошону эле колдоп келген жолдошторуна жакпайт. Себеби аны койду, а мени койгон жок дейт. Ошон үчүн коом өлкөлүк комиссия тез арада түзүшүңүз керек. Түзүп туруп, ушул назначениелерди кызматка коюу процессти легитимдүү, элге жагымдуу, жакпаса дагы кабыл алуучу деңгээлге көтөрүш керек. Ошол сапатка коюш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн абдан оорлошуп баратат. Алардын сизге жасаган басымдарын сезип атасыз. Бирок бул башталгыч эле. Мен сизге айтып коеюн, мындан ары эмне болот? Мындан ары жана чет мамлекеттен каржыланган НПОлор сиз президенттик милдетти, премьер-министрликти өткөрүп берери менен булар аянтка чыгышат. Баягы реакция 1-2 деген ошол батыштын агенттери. Чыгышат дагы сизди кетсин, президенттик шайлоодон кандидаттын талапкерлигиңиз алынсын, жоопко тартылсын деп чыгат. Аларды колдогондор, азыр сиз ушу партиялык тизме менен шайлоого барам деп, ушул партияларды бул негизи кылмыштуу топтор уюшкан. Баары 100%. Партиялык тизме менен барам дегендердин баары эл душмандары. Баары эл душмандары. Өзүн гана ойлоп элди
өлкөбүздү садакага чалып аткан бул адамдар. Бул системаны алмаштырыш керек. Ошолор колдоп туруп элди түртөт. Аянтка эл бөлүнүп, жарылып, бирок ошол моментке чейин булар социалдык тармактарда, ар кайсы жакта дебат аркылуу калп дебаттар, калп эле ар кандай каралуу жумуштарын абдан күчөтөт. Булар күчөтүп туруп өзгөчө бир деңгээлге жеткенде батыштагы эл аралык жасалма укуктук уюмдар буларга колдоо көрсөтүп өзгөчө аракеттерди жасай башташат. Сизди колдоп келген эл, мага окшогон эл, бийликке умтулбаган, бийликте иштебеген, бирөөлөр менен каржыланбаган адамдар жан дүйнөсү менен сизди колдоп келишкен. Үйүндө жулуу төшөктөрүн чыштап коюп, түнгө карабай чыгып туруп, спецназдардын огуна каршы чыгып барып туруп, бир жума 10 күндөй ошакта жүрүштү. Ачка, ичпей, жебей, өзүнүн өмүрүн, ден соолугун ушундай коопсуздукка коюп туруп барышты. Ишенимин сизге көрсөтүштү. Ошол ишенимди урматтуу Садыр Нуркожоевич, элдин ишенимин актаңыз. Бүт ситуацияда тамыры бир эле, анын жалбырактарын үзүштүн кереги жок. Ал жалбырактарын үзгөнүңүз чоң социалдык катаклизмага алып келет. Тамырын айыктырыш керек. Тамыры бир эле. Могу мыйзамдаштырылган кылмыштуу баш мыйзамда андан чыккан партиялык тизме менен шайлоо өткөрүүдө ушул нерсени жок кылсаңыз, баары сиздин жасаган чечимдер, кабыл алган чечимдер бүт мыйзамдаштырылат. Албетте ушу менен кошо мен айтып кеткендей, конституциялык кеңешти түзүп, долбоорду иштетишсин тез арада, коомдук куугуга чыгарыш керек. Экинчиден, коомдук өлкөлүк комиссияны, комитетти айырмасы жок кандай дейсиңер, түзүп туруп, назначениелерди, жумуштарга коюуларды жана башка маселелерди ошолор менен чечсеңиз, ошондо туура болот. Ассаламу алейкум.